Таиров Металлип Муратовичтин 70 жылдык юбилейине арналган эмгек гана илимде ийгиликке жеткирет аттуу жолугушуу иш-чарасына кош келипсиздер. Бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде физика-математика илимдеринин доктору, профессор Металлип Таировдун 70 жылдыгына карата жолугушуу уюштурулду. Иш-чара эмгек гана илимде ийгиликке жеткирет аталышында өтүп, ага окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев баштаган профессордук окутуучулук жамаат, Металлип Таировдун Ош жана Баткен облусунан келген кесиптештери, достору, санаалаштары жана студенттер катышты. Калктын кадырлан аксакалы болуп, сыйдын көркү болуп, биздин студенттерибиздин дайыма сыймыктуу гай болуп жүрүшүңүзгө мен тилектешмин. Алгач катышуучулар илимпоздун өмүр жолун чагылдырган документалдуу тасмага күбө болушту. Саамалыктын биринчи бөлүгүндө университеттин ректору Бекмырза Зулуев куттуктоо сөзүн сүйлөө менен бирге чебер педагог Металлип Таировго ошомпунун ардактуу профессору сыймыктуу наамын ыйгарды. Анулай окумуштуунун жалпы алыс жакындан келген жакындары куттуктоо сөзүн сүйлөшүп, аны менен бирге иштешкен жылдарды эске салышып, Металлип Таировдун илимдеги орду тууралуу кенен кеп козгошту. Экөөбүз мектептен бери бирге жатабыз. Ошто, Эстонияда чогуу болду. Бул жагы жеңил, бирок экинчи жагы жанында жүргөн киши көп нерсени байкай алат экен. Батырдын атын алып санып дейт, жанына келсең бир киши дейт. Ошондуктан кээ бир жерлерин айтпай койсоң кап болбойсуз. Бүгүнкү жолугушууну Ош мамлекеттик педагогикалык университети жогорку деңгээлде уюштурушуптур. Абдан юбилярдын дарегине өтө жакшы каалоолор айтылып атат. Студенттерге мындай тарбиялык бир жугумдуу таасир эте турган сөздөр айтылып атат. Демек, адам жаратылышы ушундай да, жакшы нерсени көргөндө, демек, кандайдыр бир мындай таасирленүү болот. Демек, азыр кандайдыр бир жолун тактай албай жүргөн студенттер бардыр. Илимге барсамбы, барбасамбы дегенде эки анжы болуп жүргөндөргө мүмкүн бул аябай жакшы мотивация болду. Жолугушуунун экинчи бөлүгү суроо жооп форматында уланып, мында катышуучулар тарабынан бир топ кызыктуу суроолор берилип, тиешелүү жооптор айтылды. Ошондой эле иш-чара музыкалык педагогикалык факультетинин чакан концерттик программасы менен коштолду. Белгилей кетсек, аталган саамалык Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Металлип Таировдун 70 жылдык юбилейине карата окуу жайдын математика жана компьютердик технологиялар факультети тарабынан уюштурулду. Жолугушуунун негизги максаты агайдын ушул жасаган илимге жасаган эмгектери, өзүнүн элине жасаган эмгеги, анан жогорку окуу жайларга көрсөткөн жардамы дейинби, билими менен бөлүшкөн ушул дагы ушул студенттерибизге, биздин жаш мугалимдерибизге кичине болсо да таасир тийгизсе керек, тарбиялык мааниси болуш керек деген максатта уюштурдук. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.